парламентте отырған менің депутаттарымы 7-ші этажға шақырып, Илмиянов Икрамдың кабинетіне шақырып, арды ГКНБ болып, Генпрокуратура болып, аларды қорқытып, фракциядың жетекшісінен кетіресіңер деп тұрып, маған қарсы аларды мажбурлап, қол топтау баштады. Мен мұны бұға чейін ешкім айтқан емесмін. Шарттар қойылды, саясаттан кету бойынша, мандатты тапшыру бойынша болды. И жана 1 жыл Қырғызстанға келбей тұру бойынша. Анда мен тараптан дедім. Мен тараптан анда мені шарт қоя албай, мен тараптан сунуш дедім. Биринчиден Канат Керейхановичтин иши бүтүш керек. Калыс каралып, калыс бүтүш керек. Экинчиден барлык куугунтукта болуп аткан баары токтолуш керек. Депутаттарды мажбурлап кыйнабасын дедим. Алардын туугандарын кыйнабасын дедим. Мен тилектештерим кыйнабасын дедим. Мен мынакей саясаттан кеттим деп айттым. 1 жылдан ашык мамлекетиме келген жокмун. Өз сөзүмдү аткардым. Мандатын тапшырып бердим. Бирок 10 адыр боюнча саясий ачылган иш мен жөнүндө жабыла элек да. Мени саясаттан өздөрү кой бербей атпайбы? Мен кетем десем да кой бербей атпайбы саясаттан? Кудай буюрса, мен болсо жакын күндөрү кайтып келем. Бир топ айтып атат, "О, бул коркок, бул качып кетти, бул келе албайт Кыргызстанга" деп. Ошондой сөздөр таркалат. Мен болсо буга мындай өзүм жообум айтат элем. Коркок адам партияны түптөп, партияны жетектеп, оппозиция болуп, шайлоого чыгып утуп келе алабы? Коркок адам оппозиция тараптан президенттик шайлоого чыга алабы? Коркоктук менен акылмандуулуктун айырмасы асман менен жердей. Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап не кылат? Мага мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып не кылат? Мен өз ыктыярым менен келе атсам, мен эч жака качпасам. Мен Кудай буйрса эмесин келем. Үйүмдө бир туугандарым менен жол көрүш менен болом. Мыйзамдуу түрдө мен дайыма жооп бергенге дайынмын. Саясий оппонент ал болсо душман эмес. Чыныгы саясий лидер болом деген адам ал туура эмес иш болсо айтыш керек. Жок, калыстык оппонент болсо ал тараптуу деп. Мен Өрбек Чиркешев жөнүндө айтып кетким келет. Өрбек Чиркешевдин иши бул 100% саясий иш. Бул эртең эмес, бүгүн иш жабылып туруп, Өрбек Чиркешевке депутаттык мандатты кайтарып беришибиз керек. Садыр Жапаровдун иши боюнча Эмилбек Каптагаев айтып атпайбы? Ошондо жанагы митинг болгон учурда да аны болсо машинада камакка алынып. Садыр Жапаровка мен эч немем жок, арзым жок. Ал күнөөлүү эмес деп атса, ага карабай Садыр Жапаров камакта отурат. Бул да саясий иш. Ал болсо бир китеп жазып коем деди. Бир китепти жазып койду. Алмазбек Атамбаев боюнча. Мына ал болсо камакта жатыр. Китептин айынан. Бул да саясий иш. Кайсы бир учурда туура эмес айтылган сөздөр, кайсы бир учурда кээ бир иштердин аяны жетишпей койгон учурлар, ошол үчүн өкүнүчтөр бар. Президенттик шайлоодон кийин мен ошо 1,5 жыл мынакей сыртта жүрүп, бул эми жаратканыбыздын мен өзүм тагдырыма жазылган учур болсо керек. Мен болсо чыныгы дос ким экенин, жалган дос ким экенин, чыныгы тилектеш, партиялаш ким экенин мен чын жүрөгүм сездим да. Өзүмдүн мекенимди, элимди сагындым. Экинчи өзүмдүн кичи мекенимди сагындым. Атамдын үйүн сагындым. Атамдын үйүнө барып түнөп, өзүм айымдан басып, анан кийин болсо тиги атамдын жаткан жайына бата кылып, элим менен жолугуп, мен болсо тынч жашаганды каалап турган учурум.